деген берене менен иш козгоп жатат деген бирок так эмес маалымат, бирок ошентип угуп жатам. Бирок мен ошол Төрөбай Зулпукаровдун тарапташы болуп, ошонун таза адам экенине өзүмө кандай кепилдик берсем, ошол Төрөбай Зулпукаровго да ошондой кепилдик бере алам. Эмнеге дегенде мен кайрылуум эл журтума, биринчиден эл журтка, экинчиден азыркы бийлик өкүлдөрүнө, биздин эл шайлаган президентибиз Садыр Нуркожоевго, Камчыбек Ташиев Кыдыршаевичке кайрылып кетет элем. Сиздерди эл колдоп, эл сиздерге ишенип алып келген. Биз ушул эл үчүн иштеген эл өкүлдөрүнө мындай туура эмес кароолоо, туура эмес маалыматтардын негизинде ушул иштерди жүргүзүп атыптыр. Биз сиздерге ишенебиз жана сотторго эл үчүн иштеген, эл үчүн кызмат кылган жигиттерибизди боштондукка чыгаруу үчүн мына элде чогулуп турат. Азыр дагы мен да жеке кайрылуум. Биз сиздерге ишенебиз. Ушул биздин эл үчүн кызмат кылган эл уулдарына, эл өкүлдөрүнө туура, адилеттүү иштерин адилеттүү карап, ошолорго боштондук чыгарып бериңиздерге. Мен ошо кайрылуум. Мына элдин баары ошолордун артынан келип атат. Жакшы адамдардын, жакшы мыйзам, эл үчүн кылган, эл үчүн чыгарган жакшы мыйзамдары да көп. Өзүңүздөр билесиздер. Ошого биз сиздерден суранып, мына эл дагы колдоп келип атат. Өзүңүздү тааныштырып өтүңүз. Менин атым Култаев Тыныбек. Төрөбай Зулпукаров менен мен 25 жылдан бери тааныйм ал жигитти. Ошол армиядан бүткөндөн бери эле ал эл үчүн кызмат кылып келет. Эгер чындыкты, адилеттикти издесеңиздер, ошол Төрөбай Зулпукаровду тааныган, ошол жерде тааныбаган деле адамдар, например, өзүнүн району, основном кыргыз элинен жакшылап тактап маалыматтарды алсаңыздар, андан да жакшы болот. Анан жалган каралоо менен, жалган маалыматтар менен азыр соцсеттерге ар кандай нерселер чыгарып атат, аларга ишенбегиле деп айтып кетем. Биз Төрөбай Зулпукаровду азыр бул жерде жүздөгөн кишилер, эр азаматтар колдоп келип турат. Эмне үчүн дегенде, ал кишинин кызматы элдин жүрөгүнө сиңген да. Ал өзүнүн айылында, районунда, жалпы Кыргызстан мамлекетинде карапайым элдердин жүрөгүнө сиңип кызмат кылып, канча жылдан бери парламентте депутат болуп турган болсо, жалпы мусулмандардын, карапайым элдердин кызыкчылыгы үчүн иштеген. Ал эч качан өзү жеке байыган эмес. Ал киши депутат болгонго чейин маңдай тери менен, таза адал эмгеги менен байып, акча таап, өзүнүн социалдык, финансылык дараметине түптөгөндөн кийин анан бийликке, саясатка аралашкан киши. Бул кишини биз билебиз канчалаган социалдык объектилердин курулушуна, канчалаган карапайым жарандардын үйлөрдү куруп бергенде өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарып эл үчүн жардам берип келген киши. Бул киши саясатта, парламентте өзү ордун таап, башкаларга бир адилеттүү мамилеси менен саясатчылардын арасында да кадыр бар тапкан киши. Төрөбай Зулпукаровго биз өкмөттөн, бийликтен, соттон адилеттүүлүктү талап кылабыз. Биз талап кылабыз, сот Зулпукаровду адилет карап берсе, ал кишиге саясий куугунтуктоо же кандайдыр саясий боёктоо болсо ага мыйзам чегинде караса, ал кишинин артында биз ушул канчалаган жүздөгөн кишилер ушул жерде турат, бирөөбүз да биз ишенбейбиз, анткени уурулук кылган эмес. Ал кайрадан элге өзүнүн байлыгын бөлүп берип турган. Биз көптөгөн анын иш-чараларына катышканбыз. Орозо айларында болобу, башка ар кандай майрамдык иш-чараларда, өзүнүн жерин жашаган районунда канчалаган бешараларды, муктаждарга, инвалидтерге үйлөрдү куруп берген, дайыма өзүнүн чөнтөгүнөн акча чыгарып, социалдык объектилердин курулушуна өзүнүн көмөгүн көрсөтүп жүргөн. Анын артынан турган көптөгөн шакирттери, мекендештери, жаштар турат ошол жерде. Биз соттон, бийликтен адилеттүүлүктү гана талап кылабыз. Ошол кишиге саясий куугунтуктоо болбосо ага азыркы бийлик өзүнө саясий очко топтоо максатында эмес, чындыгында эгерде адилеттүү чечим чыгарып берген болсо, ошондо чындыгында адилеттүүлүк орнойт. Биз ошону гана тилейбиз. Биз өкмөт башчыдан дагы, бийликтен дагы, президенттен дагы, укук коргоо органдарынан бардыгынан адилеттүүлүктү гана талап кылабыз. Төрөбай Зулпукаровдун жасаган иштерини эл жакшы билет өздөрү. Ал киши буга чейин саясатка келгенге чейин чет өлкөдө иштеп, Кыргызстанда иштеп, бизнес менен, маңдай тери менен, адилеттүүлүк менен байыган киши. Ал саясатка келгенге чейин эле бай болгон. Ошону айткыбыз келет.
Tanıştırabilirsiniz. Biz anın тарапташтарыбыз. Atı jönүңүздү айтып койсоңуз. Рахматулла Мухаммед.